Абдан илгери ата бабаларыбыз монда көчмөн калыптыр. Ушундай тоолордо жашашчу. Тоодун абасы таза, керемет жашоо. Мындай кайберендер жүрчү убагында илгери бизге да ата бабаларыбыз ушинтип айтып берген, чоң апаларыбыз. Анан көчмөн калктыгы кербен өтчү, төөлөр менен кербендин көз үйлөрүн жүктөп алып, анан жакшы жаккан жерлерине отурукташып, малын жайып, бээсин саап, анан кумус жасайчы, анан жайыт которуп кетишчи, мал карашчы. Ушул эле сүрөттө көп кылымдын немесин камтыйт. Мисалы үчүн мына илгери жол сайган, мергендеп чыккан, көз катарын мергендеп чыккан. Абдан жакшы көрүнүштүү пейзаждын немелери, кыргыздын немесин таттырып. Байбичелер болсо монда элечек кийип, када салттын калтап балпайып отурчу. Ал эми аксакал карыларыбыз монда комусу менен көп насааттарды айтып берчү. Комус менен көп немелерди айтып берип коюшчу. Комус менен түшүндүрүп койчу көп сөздөрдү, сааттарды. Жел бул. Сөз баласында түндүк кеткен сөз жок, жел бул тагылат. Анан ушул көрүнүштү аябай жакшы келтирген экен. Дегенеге адамдай тегереч деп коет, тегерешти да жакшы келтирген. Бул жер аябай жакты бизге. Бүт барды жакты, азамат иши кылып, Кудай кубат берсин, ар багырасы болсун экенин. Жубайы жаңыл кызыма да рахмат айланам, ушу улантып жасалгасын, жасалгалап баардыгын ийгерип, ушунча элдин соолуна калып аткандыгына биз ыраазы болуп кетип бара жатабыз. Балдарыма, кыздарыма ушундай немелерди мен да түшүндүрүп, ошол элдин жасалгасын, кандай турмушта жашаганыбыз ата бабабызды убагында биз дагы, мен да чабан болгом. Ушундай бош элерди эс алып атканда чабандык кесибизди эстедик, кызым балалык кешинди эстеди. Аябай жакшы кууна жашадык, тоого чыктык, керемет жашоо деп тегерете карап баардык пейзаждарды алып суктанып келдик. Билгендерибизди айттык, көп немелерди. Ошол эми ыраазыбыз айланайын, ушул аманчылык болсун. Мындан ары ушундай ийгиликтерди жарата бергиле. Аман эсен болгула. Биз абдан жакшы эс алдык, кайтып жатабыз.